Саламатсыңарбы балдар? Адабият адамдарды аруу жолго баштоо үчүн, аларды тарбиялоо үчүн окуганда кубаныч, кайгырып, ызалантып, күлдүрүп, ар кыл сезимдерин чыгаруу үчүн окурманга кызмат кылат. Мына ушундай адабиятка берилип, жан дүйнөсүн байыткан үчүн аалам аралаган чыгармалар жаралган. Мына ошондуктан көркөм чыгармаларды көп окуп, жан дүйнө азыгын алууга ар дайым аракет жасагыла. Балдар, бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан данышман акын Барпы Алыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Сабактын максаты Барпы Алыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча кеңири маалымат алабыз. Өмүрү өрнөк инсандын чыгармалары аркылуу жан дүйнөгө руханий азык алып, адабиятка болгон кызыгуубузду арттырууга аракет жасайбыз. Элдин керегине жараган инсан болууга багыт алабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды кызыктуу маалыматтар менен баштайбыз. Кыргызстанда эң көп китеп жазган акын Муса Жаңгазиев. Ал 81 жашында 73 китептин автору болуптур. Эң көп болгон чыгарылган ыр эл акыны Сооронбай Жусуевдин «Унутпаймын» деген ыры. Ал ырга 5 автор Абдыкадыров, Тургунбаев, Маданбеков, Усубалиев, Жумагулов обон чыгарган. Эң көп псевдоним жашырын аты бар акын Рамис Рыскулов. Өзүнүн айтуусу боюнча 500дөн ашык псевдоними бар. 6 ат менен басма сөзгө чыккан. Эркектин ролун аткаргандыгы үчүн деген сыйлыкты эң көп алган бирден бир актер Сүймөнкул Чокморов. Ал бул наамды 6 жолу алган. Көзү тирүүсүндө эң көп небере чөбөрөлүү болгон адам Курманжан Датка. Датканын көзү өткөн учурда ал 96 жаш болгон. Анын 183 тукумунан 98 2 уулу, 2 кызы, 31 небереси, 57 чөбөрөсү, 6 чебиреси жашап жаткан. Кыргыз эл ырчысы, элдик өзеки поэзиянын классиги, кемеңгер акын Барпы Алыкул уулу 1884 жылы Жалал-Абад аймагынын Сузак чөлкөмүндөгү ачык ыштагында туулуп, 1949 жылы кайтыш болгон. Кедей үй бүлөдөн. Атасы Алыкул жалчылык менен күн көргөн. Ошол көр тириликтин айынан ал 9 баласын бага албай, экөөнүн Болот менен Барпыны бардар адамдарга малай кылып берген. Алыкул ырчы да болгон. Ал 1904 жылы дүйнөдөн кайткан. Барпы кичинесинен жокчулуктун запкысын тартып чоңойгон. 1915 жылы ал улуу акын Токтогулга атайы барып жолугуп, андан таалим алган. Улуу акын анын өнөрүн жогору баалап ат мингизген. Барпы Октябрь революциясынан кийин жаш совет мамлекетин чоңдоого белсенип катышкан. 1920 жылдарда Жарды жалчы комитетинин төрагасы, Чангент айыл кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Андан соң өзү ооруп, көзү көрбөй калган. 23 тагдыр акынды аяусуз жазалаган. Бир гана кызы аман калып, 23 перзентин жерге берген. Акын майышкан, бирок сынган жок. Азиздигине, колунан бирөө жетелеп жүргөнүнө карабай, улуу ата мекендик согушта мекенди коргоо үчүн жөнөп жаткан жоокерлерди темир жол вокзалынан ырдап, аман барып, кан ичер душманды жеңип келгиле, Манас атаңардын арбагы колдосун деп, ак батасын берип узатып турган. Атасы Алыкул Шамырза уулу үчүн 9 баланы багуу кыйын эле. Ошол себептүү Барпыны 8 жашынан малайлыкка берди. Бала колдон колго өттү. Назарбайдан
Талгатка, андан Мадалы ажыга, кайрадан Назарбайга эч кимиси ырайым кылган жок. Баары залим, ач көз, ташбоор, алдамчы. Байлыктын артынан эт бетинен кулагандар. Чычкандай баланы жумшай берди. Бир күнү мындай окуя болду. Назарбайдын акысын алган бир кара башыл эчкиси бар эле. Ал барпы кайтарган кой менен кошо жайытта болчу. Чарчаган бала көзү илинип кетет. Ошол малда койго карышкыр тиет. Кашабаңдын тишине дыркыратып үрккөн 1000 койдун бири урунбай баягы акыга алган эчки илинет. Ошондо ушул кырсыкка жаны ачып, жини шакардай кайнаган барпы бөрүгө болгон каргышын ыр менен айтат. Маани да, уйкаштык да өзү эле куюлуп келе берет. Ошол болду, ал өзүн ырдай аларына ишенди. Бул ынтасы менен ыр чыгарууга берилди. Ыр букту таратып, көңүлдү гана көтөрбөстөн, койчу колоңдордун арасында барк көтөргөн да касиети бар экен. Алардын барпын ырдатып уккусу келгенин, уккандар кубанычка батып сүрдөп турганын айт. Ошентип ыр өлүмдү сүрүп чыгарды. Жашоо деген кызык сонун тура. Күндөрдүн биринде малайынын ырчылыгын кулагы чалып калган Назарбай барпыны беттеп, жектеп, кордоп ырдап жиберди. Бала да жалтанган жок. Тилин да тартпады. Кыйналып жүрүп өлбөсөм, кегимди сенден аламын, деп орой көзү чарай айтып салды. Күндөрдүн биринде Чангент кыштагына эшен келет. Аны көпчүлүк төбөсүнө көтөрүп күтүп алат. Ага келип кол берип таазим кылгандар көбөйөт. Ошондо анын чачпагын көтөрүп жүргөн сопу молдолор чогулуп алып эшенге минтип айтышат. Айылыбызда барпы деген кайырдан ырчы бар. Ал баарыбызды шерменде кылып бүттү. Сөксө тил, урса келтик өтпөйт ага. Ошого бир сыр көрсөтүп коюңуз, жини кагылып калсын. Эшен макул болот. Барпыны чакырып келишет. Эшен дини санжырадан кеп чубайт. Жүрөк түшүрө тургандай тозоктун оор жазасын кыйноолор жөнүндө таасирдүү түрдө айтат. Угуп отургандар жакасын карманат. Бирок ошондо барпы тим тура албастан ырдан кое берет. Алдап суулап байдан көрдүң ишеним, өзүң өлбөй тозокту кайдан көрдүң ишеним, дейт. Чагылгандай каарын түшкөн сөз күчүнөн мууну калчылдап титирейп эшен. Ошондо барпынын чыгармачылыгына баа берген экен. Барпы акын өмүрүндө 60ка жакын ырчы менен айтышкан. Алардын арасында Жеңи Жок, Токтогул, Бекназар, Калмурза, Нышан, Сыдык, Ботобай, Нурмолдо акындар болгон. Булардын ичинен Токтогулду, Бекназарды, Нышанды устаты катары эсептеген. Айтышка чыккандыгына байланыштуу барпы өзү минтип айтып калчу экен. Эң биринчи мени айтышчу өзүмдүн ырчым болгон. Өзүмдүн ырчым дегенимдин мааниси мындай: мен жаш кезимде өзүмдү айтышка даярдап, үйдөн алыс ээн коктуга барып, куурайдан адам кебетелентип, каракчы кылып алып, ага баланча ырчы деп ат коюп алып, алым сабак айтышып, анын атынан да, өзүмдүн атыман да ырдап машыкчумун дейт. Демек, ал өзүн өзү тарбиялаган бир ырчы акын болгон экен. Барпынын поэзиясына көп жактуу маани, мазмундук тереңдик, өзгөчө көркөм күч берип, ырчынын бой келбетин башкалардан фонунда айырмалуу кылып көрсөтүп турган бир артыкчылык сапат анын философиялык ыр түрмөктөрүндө жатат. Бул жанрда акын өмүрү өткөнчө кастарлап сүйгөн, бир талантышкы, ойчулдук жөндөмү менен күчөп өнүктүргөн. Данышман нускасы барпынын окуп же угуп, бирөөлөрдү ээрчип үйрөнүп алган билими эмес, чыгармачылык машыгуу ыкмалары да эмес, жалаң турмуштук тажрыйбасы да эмес, ал акындын нукура табигый стихиясы болгон.
Мындан тагыраак айтканда, Барпы энеден ырчы болуп төрөлгөндөй эле акылман да болуп төрөлгөн адам. Сөз ойчул акындын айт десе, күн, жер, аккан суу, шамал, от, тартип, адам, ажал, болбойт, санат, дүнүйө, мырзайым, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо жана башка шедеврлери бар. Мына ошондой залкар акындын ажайып чыгармалары кыргыз элинде азыркы мезгилге чейин адабиятта сакталып келет. Азыр балдар, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген Барпы Алыкуловдун ырына көңүл бурсак. Барпынын Гүл кыздар, Аксаткын менен Кулмырза дастаны, Мөлмөлүм, Буракчан, Мырзайым, Тартип, Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо, Шамал, Көз, Дүнүйө, Ынтымак жана башка көптөгөн ырлар бар. Айрым ырларына токтолсок балдар. Мисалы, ынтымагы бар элдин таалайы багы ачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Ынтымактуу эл болсо душманга тийген ок болот. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Карагылачы балдар, бул ырда эмне деген маани, эмне деген идея жатат. Сөздүк менен иштөө. Балдар, Барпы Алыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча өтүлгөн темада кездешкен айрым сөздөрдүн мааниси менен таанышабыз. Жегде эркектин сырткы көйнөгү. Шедевр искусствонун, адабияттын эң мыкты ийгилиги болуп саналган артыкчылыгы менен айырмаланган чыгарма. Адабий олимп, адабий чыгармачылыктын бийиктиги же туу чокусу. Кыргыз адабиятынын өкүлдөрү Барпы Алыкулов жөнүндө. Кыргыздан чыккан барпырчы, кыйланы жеңген алпырчы. Байдылда Сарнобаев. Жарышка түссө жел менен, жаактуу пенде жеңбеген. Усмонкул. Кыргыз адабиятынын классиги, булбулдай таңшыган ырчы. Темиркул Үмөталиев. Жылдар өткөн сайын Барпы мунарасынын ажары ачылат. Түгүлбай Сыдыкбеков. Бүгүнкү сабакта Барпы Алыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча түшүнүк алдык. Эми мына ошол өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча төмөнкү таблицаны толтурабыз. Билдим, билчүмүн, билгим келет.
Үй тапшырмасы Барпыл Алыкуловдун ырларындагы салыштырууларды таап, аларды жазуу. Балдар, бүгүнкү тема боюнча түшүнүк алдыңар деген ойдомун. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.